Бул алманын артында эбегейсиз эмгек жана чоң бир маани жатат. Бир кичинекей алма чоң бир соопко себепчи болот деп ойлодуңуз беле? Эмесе силерге бир кызыктуу окуя айтып берели. Бир аял өзүнүн өмүрлүк жолдошу менен бирге бир нече түп алма отургузушат. Алма түшүн берген кезде экөөбүз биригип ыйык Мекке шаарына ажылыкка барабыз деп кыялданып ниет коюшат. Тилекке каршы ал аялдын жолдошунун өмүрү кыска болгонго байланыштуу бул жашоо менен кош айтышат. Жалгыз калган аял жолдошу экөө кыялданган максатты жалгыз ишке ашырмакчы болот. Ошентип 6 жыл эмгек кылып, түшүм топтоп 600 000 сом акча жыйнайт. Акча даяр болуп, сапарга чыгам деп турган кезде 2 айылдын ортосундагы көйгөлүү маселеге ой жүгүртүп калат. Ошентип ойлонуп отуруп, ал аял толугу менен ажылыкка топтогон акчасын ошол 2 айылдын адамдарынын бактылуу болуш үчүн, жашоолору жеңил болуш үчүн, ынтымагы бекем болуш үчүн ортого мыкты бир көпүрө курат. Ошентип ажылыкка топтогон акчасын толугу менен көпүрөгө жумшады. Бул патриоттулук сезимди ойгото турган бир жөн эле жомого эмес, окуя эмес. Бул биздин жашообузда болуп жаткан чыныгы Баатыр энебиздин Нурхан апабыздын окуясы. Мына ушуну уккан, ушул окуяга күбө болгон Жалпы эл жана Умра сервис компаниясы ушул апабыздын кыялын орнотабыз деп өзүнө милдет кылып, апабызга ыйык Мекке шаарына Умрага жолдомо сапар белек кылды. Көрүңүздөр. Биз жогоруда айтып өткөн биздин Баатыр энебиз баарыбызга үлгү болгон Нурхан апабызды Кудай буйрса Умрага узатканы Оштун аэропортуна келип отурабыз. Буйрса аман-эсен барып келиңиз, Кудай буйрса. Аллах таалам барып келген кылган умраңызды кабыл кылсын, дуаларыңызды кабыл кылсын, сиздин кыялыңыз Кудай буйрса орун алып атат. Анан сиздин жолдошуңуздан Аллах таалам ыраазы болсун. Ошентип биз үчүн дайыма үлгүлүү энелердин катарында болуп жүрө бериңиздер. Шунчалык колдоп, жөнөтүп атканыңарга рахмат. Жакшы барып сапар, жакшы барып. Өтө чексиз рахмат айтам. Сүйүнүп атам. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من